Коррупциянын деңгээли боюнча азыркы учурда 20-жылы кайсы мамлекеттик орган чемпион болду? Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду айткысызбы? Так салыштырып айтканда эми коррупция беренеси менен козголгон кылмыштар 2020-жылы Кыргыз Республикасынын Жада кодексинин 319 беренеси боюнча кылмыш жоруктар бирдиктүү реестерине 42 материал катталган. Прокуратура органдары 7, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы 32, экономикалык кылмышка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы 3. Бул жерден эми 20-жылдын биринчи жарымында Бишкек шаарында мына облус эл аралык уюмунун өкүлчүлүк эксперттик жардам менен өзүчө талдоо жүргүздүк да. Ошол жерде мамлекеттик органдарда төмөндөгүдөй критерийлерди эске алдык. Жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрү, коррупция боюнча комиссиялары, ишеним телефондору, бизге жана өздөрүнө келишкен арыздаттануулар 20-жылы органдын кызматкерлерине кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестриге катталган материалдар жана башка критерийлер эске алып, бул талдоо боюнча мамлекеттик каттоо кызматы Биринчи орунда, биринчи орунда транспорт жана жол министрлиги, ички иштер министрлиги, билим берүү министрлиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги. Бул мамлекеттик органдар башкаларга салыштырмалуу жарандар менен көп иштешет. Мамлекет кызматтарда көбүрөөк көрсөтүшөт. Ошондуктан ар кандай коррупциялык көрүнүштөргө мүмкүнчүлүк жаралат да. Бул эми критерий аныктаган боюнча бул так ушундай деп айтты го, критерийге кирбей алган органдар да бар. Бүгүн жашыруун эмес, азыр мамлекетте бардык органдар коррупцияга сазгап атканда.